Пневмония бул жерде пневмониянын кандай белгилери бар? Пневмония бул бактериялык инфекция. Мындайча айтканда өпкөнүн мындайча айтканда залал жейиши же болбосо сууга өтүп ошол өпкөнүн иштеши начарлашы. Пневмониянын белгилери температура негизгиси, жөтөл, жөтөл ар түрдүү болот, сухой, влажный болуп эме болушу мүмкүн. Дем жетишпездик болот адамда, алсыроо болот и дене табынын көтөрүлүүсү менен байкалат. Коронавируста деле ушул эле белгилер болот. Коронавируста кээде бул белгилер даже болбой да калышы мүмкүн. Себеби бул жерде көп суроолор болуп атыптыр. Коронавирус менен пневмониянын айырмасы жөнүндөчү. Биздин түшүнүк боюнча азыркы учурда экөөнүн азыркы клиникалык белгилери боюнча айырмасы деле жок. Экөө бир эле оору десек дагы болот. Бирок лабораториялык анализдердин негизинде коронавирус деп коюлат. Эгер анализи отрицательный жок деп чыкса, анда пневмония болот. Бирок клиника жанагы белгилери бардыгы бирдей. Азыркы учурда ушул больницада пневмония отделениясы ачылган өзүнчө, и коронавируска өзүнчө ачылган. Качан белгилери болуп адам кыйналып келген учурда ошол пневмония деп ошол провизорный отделение деп ачканбыз, ошол жака жаткырып дарылап атабыз. Эгер анализи коронавирус бар деп чыкса, анда инфекцияга бөлүп инфекцияда карайбыз. Жугуу жолдору коронавирус менен пневмония экөө бирдей эле. Ошол эле жанагы аба аркылуу жугат. Жөтөлгөндө, башкалгондо, үйдө мындайча айтканда тесный 2 саатка чейин 2 саат адам менен чогуу олтуруп сүйлөшүп, жөтөлүп мындайча айтканда аба аркылуу жугат эң негизгиси. Эми булардын жуктурбоо жолдорун билесиздер, бирок ошону сакташ керек. Биз ошол врачтар тобу чакырып кетет элек Баткен элини. Мына көчөлөрдө маска режимин сактап, жанагы мекемелерге барган учурда маска режимин сактап, элдер көп топтолгон жерлерге барбоону, тууган уруктарга азырынча барбой турууну сунуштайбыз. Жаш балдардын жана чоңдор ошо колдорду самындап жууп, антисептиктеп, үйдө жана санитардык эмен сактоону сунуштайт элек. Масканы ар 2 саатта, 4 саатта алмаштырса болот мындай эме учурларында, көчө жүргөн учурларда. Анан маскадан жугуу жолун айтсам, мисалы, бир адам коронавирус менен ооруса, өзү байкаса, симптомдорун байкаса, ал маска такса 80-90% чейин сактай алат чөйрөдөгү элдерди. Эгер ал киши маска такпаса, ооруган адам, чөйрөдөгүлөр тагып жүрсө, анда жанагы пайызды ала албайбыз. 30-40% чейин эле сактай алабыз. Ошон үчүн өздөрүндө клиниканы билген адамдар, жөтөлгөн адамдар өздөрү маска тагып жүрсө, өтө чоң жардам бере алат. Өзүндө ушул белгилерди байкаган учурда, табы көтөрүлүп, жөтөл, дем жетишпесиздик болгон учурда өзүнү биринчиден обочолонуш керек. Мындайча айтканда өзү изоляция болуш керек адам, өзүн бөлүп, туугандары менен кошулбай, жаш балдар менен кошулбай, медицина кызматкерлерине кайрылыш керек. 118ге мобильный бригада бар, СЦМ бар. Больницага деле прямой келсе деле күнү түн кабыл алабыз. Изолятор бар, өзүнчө изоляторго коюп, текшерип, рентген кылып, отделенияларда эмелер жетиштүү азыр, кабыл алып дарылайбыз. Дарыланып чыккандар да болуп атат, жакшы болуп чыккандар дагы болуп атат.